Кыргыз тили 3-класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бири-бирибизге жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабакта жагымдуу маанай тартууладык балдар бири-бирибизге. Жагымдуу маанай менен бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы этиштин буйрук түрү. Биз өткөн сабакта этиш жөнүндө өткөнбүз балдар, эске салып кетейин. Этиштин чактары жөнүндө өткөнбүз. Эгерде эсиңерде болсо, этиштин кандай чактары бар эле балдар, эстеп көргүлөчү. Биз сүйлөм түзгөнбүз ал боюнча. Сүрөттөр аркылуу иштегенбиз. Этиштин кыргыз тилинде эгер унутуп койгон болсоңор, эсиңерге салып кетейин. Кыргыз тилинде этиштин 3 чагы бар балдар. Бул учур чак, келер чак, өткөн чак. Кыймыл аракеттин кандай учурда ишке ашкандыгын билдирет. Андан тышкары этиштин жекелик жана көптүк түрдө кантип айтабыз, жоксо кандай суроо беребиз деген темада дагы биз эмне кылганбыз, сүйлөшкөнбүз балдар. Ал эми бүгүн биз этиштин буйрук түрү жөнүндө өтөбүз. Этиштин буйрук түрү бул буйрук түрүн биз кантип сүйлөмдө, иш жүзүндө ашырат экенбиз. Үчөөнүн айырмачылыгын сөзсүз түрдө билишиңер керек балдар. Анан бизде сабактын максаты менен таанышкыла балдар. Этиштин чактарын жана жекелик көптүк түрлөрүн билебиз. Азыр эле айтып кеттим мен силерге. Сүйлөмдүн ичинен буйрук этишти таба алабыз. Текст угуу менен сүйлөө кебибизди өстүрөбүз жана тексттен буйрук этишти таба алабыз балдар. Мына бүгүнкү биздин өтө турган сабактын максаты менен тааныштыңар балдар. Анда эмесе азыр кайталоо сабагын жүргүзүп кетейин балдар. Кайталоо сабагында карагыла. Мен тазалайм. Эмне кылам? Сен тазалайсың. Сиз тазалайсыз. Ал тазалайт. Биз тазалайбыз. Силер тазалайсыңар. Сиздер, алар. Мен өзүм айтып койдум балдар. Бул жерде үлгү турат. Мен тазалайм. Иштептериңерди ачкыла балдар. Мен тазалайм дейт. Эми сен, сиз, ал, биз, силер, сиздер, алар. Бул этиштин жактары болуп эсептелинет, балдар. Эми буларды биз мындай кылып жакташыбыз керек. Буну биз мындай көнүгүүлөрдү иштегенбиз балдар. Силер билет болушуңар керек. Билет деп ойлоймун. Кандай болот? Убакыт берем, иштептериңерге жазгыла, андан кийин бул жактан баардыгын жакталган туура варианттары чыгат. Ошондо өзүңөр дагы эс тутумуңарды, өз алдыңар чечишиңерди текшергенге бул мүмкүнчүлүк берет. Мен тазалайм деп атат. Биринчи жагы мен тазалайм. Экинчи жак кандай болот? Сен тазалайсың болобу, балдар? Жаздыңар болуш керек деп ойлойм, балдар, карагыла. Баардык толук түрдө түштү. Кимде ким чыкты, кимде ким жазган болсо азаматсыңар. Эгерде бул туура болсо, анда эң азамат балдар араңарда чыгат. Анда карагыла, биринчи жак. Мен тазалайм. Сен тазалайсың. Сиз тазалайсыз. Ал тазалайт. Биз тазалайбыз. Силер тазалайсыңар. Сиздер тазалайсыздар. Алар тазалашат. Мына булар бул жекелик түрүндө кетти, бул көптүк түрүндө кетти. Бул лар мүчөсү дар мүчөсүнө өзгөргөн түрү. Түшүнүктүү болуш керек. Бул кайталоо сабагы болуп атат бизде. Андан кийин таза аба, таза суу. Биз тазалык жөнүндө да сүйлөшүп кеткенбиз. Таза аба, таза суу. Таза аба эмгек, таза суу витаминдер, кийимдерди. Булардын кандай байланыштары бар бири-бири менен? Иштептериңерден карап койгула, балдар. Китепте да берилген. Таза аба, таза суу булар эмнелер экен? Биздин ден соолугубузду чыңдай турган нерселер экен. Эми суроолорго жооп бергенге аракет жасайык, балдар. Суроолор карагыла. Кайсы сөз түркүмдөрүн окуп үйрөндүңөр? Кайсы сөз түркүмдөрдү окуп үйрөндүк, балдар, биз? Кыргыз тилинде ар бир сабак болуп атканда мен силерге дайыма айтып кетемин. Кайсы сөз түркүмдөрү бар кыргыз тилинде?
эгерде эсиңерде болсо, кимде ким эсинде болсо азаматсыңар балдар, бул зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч, этиш, анан тактооч деген 6 сөз түркүмү бар. Булар маани берүүчү сөз түркүмдөр болуп эсептелет. Алар бири-биринен аябагандай эле жакшы айырмаланышат. Андан кийин этиштин кандай чактарын билесиңер? Этиштин канча чагы бар бизде? Этиштин кыргыз тилинде 3 чагы бар. Учур чак, келер чак, өткөн чак. Андан кийин этиш сөздөрдү эмне үчүн колдонобуз? Этиш сөздөрдү эмне үчүн колдонобуз? Этиш сөздөрдү кыймыл-аракетти билиш үчүн, кыймыл-аракетти ишке ашырыш үчүн, кыймыл-аракет өз убагында ишке ашып жаткандыгын билиш үчүн биз этиш сөздөрдү эмне кылат экенбиз балдар? Колдонот экенбиз. Жекелик жана көптүктөрдө айтылган этиштерден айткыла дейт. Жекелик жана көптүктөрдө билебиз, эмне кылат, эмне кылып жатышат деген суроолор аркылуу биле алсак болот. Этиштин буйруктуру эмне үчүн керек деп ойлойсуңар? Этиштин буйруктуру сөзсүз түрдө керек. Азыр сабакта биз аны көрүп жатабыз, балдар. Эми мына этиштин буйругу жөнүндө азыр сөз кылабыз. Кыймыл-аракетти буйрук берүү менен сөзсүз аткарууга багыттоо этиштин буйрук түрү болот. Карагыла, кыймыл-аракетти эмне кылыш керек экен? Буйрук берүү менен ишке ашыруучу кыймыл-аракет бул этиштин буйрук түрү болот экен. Мисалы, сабак оку, тез кел, жылуу кийин, чурка. Булар этиштин эмне экен? Буйрук түрү болуп эсептелинет экен, балдар. Карагыла, мүчө уланбаган буйрук ыңгайды уюштурган этиштер. Мүчө уланбай эле өзү эле буйрук берип атат. Айт, кел, оку, жаз, бил, бас, тап, бар. Булардын баары эмне экен? Буйрук этиштер экен, балдар. Көрдүңөрбү? Буйрук этиштерге көңүл буруп атасыңарбы? Мисалы, биз ага зататоошту койсок болот. Мисалы, Зарина айт, Зарина кел, Зарина оку, Зарина жаз, Зарина бил, Зарина бас, Зарина тап деген мынакей. Биз эмне буйрук этишти айта алдык. Экинчиге көңүл бургула. Мүчө аркылуу уюшулат. Карагыла. Гын, сын, гыла, алы, алык. Буга чейинкилер мүчөсү жок гана өзү буйрук этиштин өзү кеткен болчу. Ал эми бул жерде мүчөнү жардамы менен жасалып атат. Баргын. Сен бүгүн сабакка баргын. Сен бүгүн нан алгын. Сын. Ал бүгүн барсын. Ал бүгүн алсын. Гыла. Баргыла. Силер бүгүн үйгө баргыла буйрук иретинде айтылып атат дагы. Гыла мүчөсүнүн жардамы менен бул ишке ашты. Сен үйгө бар деп да айтсак болот. Ал эми көптүк түрдө айтыш үчүн баргыла деген эмнени берет экенбиз биз? Гыла мүчөсүнүн жардамы менен. Сен бүгүн ал. Силер бүгүн алгыла. Көптүк түрдө көрдүңөрбү? Жана биз башында айтып кеткенбиз. Алы, баралы, алалы. Кандай сөзүн түзсөк болот, балдар? Биз бүгүн үйгө баралы. Биз бүгүн китепти алалы. Алык, баралык, алалык. Бар. Сен бүгүн үйгө бар. Сен бүгүн аны барып ал. Ал эми биз баралык. Көптүк түрдө айтылып кетти. Бул жерде ошондо мүчөлөр аркылуу уюшулган буйрук этиштин буйрук түрү мүчөсү жок, анан мүчө аркылуу дагы уюшулат экен, балдар. Эгер кааласаңар иштептерге жазып алгыла, убакыт берилет силерге, иштептерге жазып алсаңар, көнүк иштегенде, текст түзгөндө, сүйлөм түзүп жатканда аябагандай силерге чоң жардам берет, балдар. Эми бул жерде сүрөткө көңүл бургула, балдар. Сүрөттө эмнени көрүп атабыз? Бул
аябагандай эс алуучу жери, эс алып келсек болот. Бул жерде бул театр сахнасынын көрүнүшү, карагыла. Театр, азаматсыңар, кимде ким тапкан болсо азаматсыңар балдар. Та эми карагыла, мен силерге эмне тапшырма берген турам бул жерде. Силердин эң негизги бул тапшырманы аткарыш үчүн эмне кылышыңар керек? Туура жебечелер туташтырганга аракет жасашыңар керек. Карагыла. Мен жебечем кайда кетти? Сен театрга, биз театрга, силер театрга, алар театрга. Эми бул жер баралы, баргыла, барсын, баргын. Бул жерде буйрук этиштер кетти. Буйрук этиштер кетти, эми көңүл бургула. Кана өзүңөр биринчи жебечелерди толуктаганга аракет жасагылачы балдар. Эгерде толуктай алсаңар, анда азамат болосуңар да, жебечелерди толуктап кетсеңер. Так, балдар. Ойлонуңуз балдар. Сен театрга баргын. Карагыла. Сен театрга баргын. Буйрук берип атат, жоксо сен театрга бар. Сен театрга баргын. Бул жерде мүчөсү жок, мүчөнүн жардамысыз эле кетти да, бул жерде мүчөнүн жардамы менен кетти. Биз театрга баралы. Биз сен бар деп берден кылсак болот, биз театрга баралы, көптүк түрдө болгондуктан баралы болду. Силер театрга баргыла. Силер театрга баргыла. Ал театрга барсын. Ал театрга барсын. Балдар, биз эмне кылдык? Жебечелерди туура туташтырдык. Иштептерге жазабыз балдар. Бул аябагандай керек силерге. Буйрук этиштерди билдик да бул жерде. Азаматсыңар балдар. Азаматсыңар. Эгерде кимде ким түшүнгөн болсо, иштептерине жазган болсо, азамат, мен силерге убакыт берип атам жазып алсын деп. Андан ары этиш сөздөрдү буйрук түрүндө көрсөткүлө дейт. Этиш, карагыла. Буйрук этиш. Биз бул этиш сөздөрдү буйрук этишке айландырышыбыз керек балдар. Биринчи этиш дегенди карагыла. Бийлебейм, жасабайм, куттуктайм, ырдабайм. Эми ушул этиш сөздөрдү биз эмне кылышыбыз керек экен? Буйрук этишке айландырышыбыз керек экен. Кантип айландырсак болот балдар? Кантип айландырабыз? Кана өзүңөр бийлебейм дейт. Буйрук этиш буйрук иретинде айтылып атат, сөздөр мындай өкүмдүү, буйрук, ошол кыймыл аракет буйрук иретинде ишке ашып жатат балдар. Бийлебе, бийлебейм, бийлебе. Сен бийле деп да кылсак болот. Жасабайм, жасаба, жаса десек, анда дагы буйрук иретинде болот. Жаса, сен жаса деп айтсак да болот. Куттукта, сен куттукта. Ырдаба, сен ырдаба, сен ырда. Бу дагы буйрук этиштерге айланды балдар. Силер да ушундай кылып айландырсаңар болот балдар. Бир жолу кайталап алайык. Этиш, буйрук этиш. Билбейм, бийлебейм, бийлебе. Жасабайм, жасаба. Куттуктайм, куттукта. Ырдабайм, ырдаба. Буйрук этиш сөздөрдөн биз эмне кылдык? Буйрук этиштерди жасап чыктык балдар. Анда эмесе бүгүнкү теманы билдиңер. Этиштин буйрук түрүн, этиштин буйрук этишин өттүк биз. Анда эмесе азыр текстти кунт коюп угабыз дагы. Эмне кылабыз балдар? Биз бул жерде жөн гана окуп койбосо, сүйлөө экөөбүз да өстүрөбүз. Сүрөткө карагыла, аябагандай
тентек бала жөнүндө эмне текст болот. Анан сөз түрдө бул жерде эмне бар бекен, көңүл бургула. Буйрук этиш барбы? Текст темасы жамаачы. Жамаачы дейт. Окуп бере берейин балдар. Бобканын сонун бар эле. Ал жашыл түстө. Тагыраак айтканда, жоокерлердин кийимине окшош болчу. Бобка ал шымын абдан жакшы көрө турган. Жана аны кийгенде дайым минтип мактанчу. Балдар, карагылачы. Менин кандай сонун шымым бар. Кадимки жоокердин шымындай. Бардык балдар ага суктана карашчу. Анткени башка эч кимде андай шым жок эле. Бир жолу Бобка кашадан ашып өтөм деп, кашардан болуш керек, кашадан ашып өтөм деп жатып, мыкка илинип калды да, ошол сонун шымын жыртып алды. Ызаадан ал ыйлап жиберүүгө аз калды. Анан шашкан бойдон үйүнө барды да, апасынан шымына жамаачы салып берүүнү суранды. Карагыла, мына биздин мактанчак Бобкабыз бул жерде. Өтө деле мактанган болбойт экен, көрдүңөр, мактанды эле, сразу шымы эмне болуп жыртылды. Шымын жыртып алды бул жерден секирип өтөм деп. Анан эмне кылды? Апасына үйүнө келди. Ошондо Бобканын мактанганы туура эмеспи? Эч убакта көп мактана бербеш керек. Андан кийин жыртылган шымды көргөн апасы таарына: "Сен кашаларды ашып өтүп, шымдарыңды жырта бересиң. А мен тигип беришим керекпи?" "Экинчи антпейм, апа. Тигип бериңизчи." "Өзүң тик. Мен тиккенди билбейм да." "Жыртканды билдиңби? Тиккенди да үйрөн." "Анда ушундай деле жүрө берем," деп апасына нааразы боло эшикке чыгып кетти. Көчөдөн балдар аны шымындагы жыртыкты көрүшүп, шылдыңдап күлүп калышты. Карагыла балдар. Сүрөттө аябаганда жакшы текст болду бизде. Тексттин уландысы да бар. Аны эмки сабакка калтырабыз балдар. Карагыла бул жерде. Балдар күлүп атат. Кана биринчи сүрөт боюнча сүйлөп көрөйүчү. Жок, буйрук этиш бар бекен? Бул жерде жок, Бул эмеде жок. Экинчи апасы менен сүйлөшүүдө эме бар, балдар. Буйрук этиш бар. Өзүң тик. Үйрөн. Бул эмне? Буйрук этиштер болуп эсептелинет. Эми суроо, текст эмне жөнүндө болду? Текст Бобка деген мактанчак бала жөнүндө болду. Ал эмнеге мактанды? Ал балдарда жок. Солдаттардын шымына окшош шым кийгендиги үчүн аябай мактанды дагы. Кайра эле ошол замат ал шымды эмне кылып алды? Жыртып алды. Текст деген негизги мактанчак баланын эмнеси? Балдарга канчалык деңгээлде мактанып шымын көрсөткөндүгү жөнүндө болду. Тексттен буйрук этишти табабыз. Тексттен буйрук этишти таптык. Биринчи диалогдо жок, биринчи абзацта жок дедик. Мисалы, тик, үйрөн деген сыяктуу эмне экен? Буйрук этиштер бар экен. Сүрөт аркылуу сүйлөм түзөбүз. Сүрөт аркылуу сүйлөм түзө алабыз, балдар. Бобканын шымы айрылды. Апасы менен баласы сүйлөшүп жатат. Бала эмне деди? Мына ушундай диалогдуу түрдө сүрөт аркылуу сүйлөм түзсөк болот. Кааласаңар түзгүлө, балдар. Бул балдар эмне? Балдар Бобканы карап күлүштү. Эмне үчүн күлүштү? Анткени анын шымы жыртык болчу. Апасы шымдарын жыртып келе бергендиктен тажады дагы, өзүң тик деп, апасы да тикпей койду. Анда эмесе, балдар, сабагыбыз жыйынтыктап баратат, балдар. Бүтүп атат, балдар, сабак. Үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма буйрук этишти катыштырып диалог түзөбүз. Балдар, буйрук этишти катыштырып диалог түзсөк жеңил эле болот бул, балдар. Түзө алабыз.
бар, кел, тур, отур деген сыяктуу, баргыла, келгиле, отургула деген сыяктуу буйрук этишти качырып сүйлөм түзө алабыз деген ойдомун балдар. Бүгүнкү сабактын темасын эгерде да бир жолу эске салып кетсем, этиштин буйрук түрү болду. Буйрук этиш жөнүндө сөз кылдык. Сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла балдар. Görüşкөнчө сак саламатта тургула.